Жалпы каналыбызды көрүп жаткан көрүүчүлөргө салам айтабыз. Сиздер менен кайрадан амандыкта жүз көрүшүп жатканыма кубанычтамын. Ал эми сиз болсо дал ушул видеону көрүп, өз ой пикириңизди калтырып, жана ошондой эле биздин каналга катталып койгонду унутпаңыз. Ал эми бүгүнкү менин маектешчү адамым супсулуу, жаркылдаган эжекем бүгүн конокко келип калды. Үмүтай Абдышева эжекебиз, маданияттын мыкты кызматкери деп кошумчалап айтып кетпесем, шоу бизнес өкүлдөрү тартынып калат бул нерсеге. Тарынбайм деле, анткени мен өзүмдү маданияттын мыктысы эле эмес, андан да бийик көрөм. Мына кайып кетти. Сиз мага ошончалык жагасыз да, көктөгү жылдыздардай жанасыз да. Келиңиз эжеке, бул эфирдин форматы негизи өзүңүздүн баскан жолуңуз. Үмүтай Абдышева ким деген суроого кененирээк жооп алып беребиз. Эң алгач эле сурагым келип атат. Үмүтай Абдышева бул ким? Үмүтай Абдышева биринчиден Кыргызстандын патриот жараны, элин сүйгөн, жерин сүйгөн, тилин сатпаган, дилин сактаган, жаркылдаган мүнөзү бар, ачык айрым, чынчыл, жоопкерчиликтүү, убакытка бекем, так, кээде чагылгандай чарчурт этип, кайра чайыттай күн ачылып, жаган себелеп, артынан радиога асан үсөн чыккан, ушундай бир жакшы адам десем болот. Өзүңүз тууралуу баштасак, качан, каякта? Өзүңүз тууралуу келип атат. 1900 деп. Мен Кыргызстан эгемендүүлүктү алган жылы жаздын айында, майдын кечинде, 25-майда Акыркы Коңгуродо жарык дүйнөгө келгем. Туулган күндү аябай жакшы көрөм. Анткени мектепте окуп жүргөн кезде Акыркы Коңгуродо баары мугалимдердин баары гүл алышат. Ал гүлдүн баарын кайра мага беришет да. Сирень гүлдөгөн маалда, тим эле жыты аңкып турган учурда кучагым толо гүл болуп үйгө кайтчумун. Анан ыраазымын ошол убакта төрөлгөнүмө, ошол мезгилди дагы, ошол айды да, күндү да аябай жакшы көрөм. Ошол себептенби мындай жазды баары жакшы көрөт, мындай сулуу ай депчи. Өзүм дагы сулуу болуп төрөлөм. Ошонун да касиети болуш керек. Анан Бишкек шаарында эле туулгам. Анан мамам ошол кезде студент болчу экен. Ошол Таштан Эрматов атындагы музыкалык педагогикалык училищеда аккордеон сабагын окуптур. Андан кийин эле ошол студент болгондугуна байланыштуу Тайне тайтамдын колунда өсүп, ошол атамдын, апамдын, ата-апада өскөм, колунда 12 жашыма чейин чоңойдум. Ошол жакта өскөнүмө аябай кубанам, сыймыктанам ал тургай. Анткени азыркы замандын балдары менен өзүмдү салыштырып алып, ушунчалык сүйүнөм да, мен айылды көрүп чоңойгонума. Ошол жерден мисалы астыңкы үстүңкү биздин көчөлөр биригип, бүт курбу курдаштар, тең туштар болчубуз. Арабыз бир-эки эле жаш болбосо, көбүнчө классташтарым кошуналар болчу. Анан күгүм кирген мезгилде жайдын саратанында саратандарды кууп, чегирткелерди кармап, бирөөнүн баласынын тушоосу кесилет экен десе, бизде ушундай бир ишеним бар болчу. Чегирткелерди кармап, анан ошо канатын дагы ошо бир майлуу жерин согончубузга сүртсөк, биринчи келет деген ишенич бар болчу да. Ошентчүбүз, бакаларды кармачубуз. Анан жашымпак ойночубуз, кеч кирип калган мезгилде. Анан жерге чийип алып маг ойночубуз. Жами деген оюн бар болчу. Топту шифрлар тизип алып, топту тоголоп, кимдики тийсе ошону кубаламай, кубалашмак ойночубуз. Андан кийинчерээк пара ойноп калдык, лянги деп. Анан болгон капронкалардын баарын кесип алып, резинка ойночубуз. Резинканы да кийинчерээк аябай түрүлүү эмеси, баягы оюндун
улам баягы күчөп отуруп сальто ашып ошентип ойночубуз. Анан баягы кечинде уй тарар мезгилде уйгарабыз, уй тозобуз деп өзүнчө ал салтанат болчу. Анан баягы чоңоюп калган мезгилде эле мындай ойсоңдоп барып анан волейбол ойночубуз саазда, ошо уйду кезин күтүп аткан мезгилде. Волейбол ойноп, анан картошка ойноп, такыр ортосуна түшкүм келчү эмес. Анан ошол жакта эгер жаан болсо, ошол 2 чоң бак бар болчу жолдун жээгинде. Ошонун түбүндө анан сүйлөшүп, ушакташып, сырдашып турчубуз. Биздин көчөнүн карылары дагы аябай сонун болчу. Ал кезде баарынын көзү тирүү болчу. Азыр ойлоп көрсөм, биздин көчөдө деле ошол убактагы адамдар калбай калыптыр да. Тигил ата, бул ата, апа деп алдыбыздан тосуп чыгып, тамашалашып, аябай сонун болчу да. Кийин 7-класста балыкчыга келип, мамамдын колуна келдим да, анан каникулда кайра 9-класста барып атпаймынбы, анан барсам, сен аябай жоош кыз эмес белең, ачылып кетиптирсиң го деп классташтарым ошенткен да. Анан ошондо билгем да, мен ачылганымдычы. Анткени ошо балыкчыга келген мезгилде музыкалык мектепке алып барды мамам. Аябай ошого ыраазымын. Мен айылда жүргөндө мындай ырдачумун, бирок комуз чертем деп, комуз деген жөндө деле ойлонбоптурмун да такырчы. Айылда жүргөндө аябай эскерип калышат классташтарым. Мондай эриң бар эле го, мондай эриң бар эле го деп. Мен бала бакчага барып жүргөн мезгилде ошол мамам отургузуп алып ыр жаттатканы дагы эсимде да. Мондай ыр бар болчу, ырдап берейин деп эле ырдап берейин. Казакча ыр болчу да. Аркы жагы адырдын бери жагы, жарасында жайкалган жапырагы, өкүлүм ай жеңеш ай сагындым сәулем, бери сен ойлап. Ушундай ыр бар болчу да, ошону ырдачумун дайыма. Анан 2002-жыл Аскар Акаевдин убак болуш керек, тоолор жылы деп. Тоолор жана туризм жылы эле ушундай жарыяланып, анан тематикага жараша ырдамай ошондой эле ор болчу да мендечи. Анан атеге ар тараптан куюлуп гүлөр акты деп ошондо ошо эсепке жокмун да. 11 жашым болуш керек. Чапканатка жеткизбей бара жатты деп эчтеке без музыка элечи. Музыкадан берген агайыбыз бар болчу, Жылкычы агай деген. Аккордеон менен чертирчү. Эжелерим агайым дегенди эсимде да үйрөткөнү. Эзелтеден элден бүткөн талайым деп. Анан кайра эле тоого келип эле тоолорду элечи ошентип эле ырдап жүрчүмүн. Бирок жоош болчумун да, бирок туруп ырдап кой десе ырдап кое берчүмүн да. Ошентип анан 9-10 класска келген мезгилде кыз чоңоюп, анан кароо сынактарга катышып, эки жакка звездочка Куля, анан жаш таланттар, эмне деген конкурстардын баарына кетип эле сабак экинчи планда калып калды. Сен ырдап жордоп эле жүрө бер деп урушуп жүрчү. Анан мына ошол эженин батасы менен ырдап жордоп жүрөм. Апа дегенде эле сиздин эсиңизге эмне келет? Апа дегенде эле ушул өмүр келет да. Өмүрдүн булагы болгон апам да. Апамды жакшы көрөм, мамамды жакшы көрөм. Бирок ошол менин өкүтүм да, ошол мен апам баккан. Анан баягы кандай десем, ак сүтүн актай албай калдым дейм да. Мисалы мен чоңоюп, мен мисалы бир көйнөк алып бере элек мезгилде эле кайтыш болуп кетти да. Ошол баягы менин дагы мээримимди көрүп калса болмок деген өкүттө калам да. Анан айтам, атам дагы аябай мындай тилче киши болчу. Ошо үйдө
китеп текчелер аябай көп болчу. Анан столдун үстү постоянно газета, журнал, китептерге бай болчу да. Анан ошол жерден окуп отуруп эле мен да көп кат сабатым жоюлган десем болот. Мисалы бир үй тапшырманы кандай болот деп билбей калганда сурасаң, моундай китептерди алып келип турган, таң атканча окуткандачы, сурабай эле койбой дечүмүн да. Ошол кишиден да көп нерселерди үйрөндүм. Эрке болдуңуз болуш керек экен, баягы Тайне Таятанын колунда өсүп калган неберелер мындай көбүрөөк эркелеп калат деп айтышат го. Эми чалчаңдап деле эркелеген жокмун. Болгону мисалы ал жерде мен башында жалгыз болчумун, анан эшикке чыгып, мисалы атам менен агөрөттөрдү коруп, отун аралап, бак кыйып, отун жарып, мал сал кайтарып дегендей, мисалы жер жемиштерди айдап, мисалы картошка отоп, түптөп, агөрөтүбүз алма, өрүк, малина, карагат, эмне, мөмө жемиш, жер жемиш бар болчу да. Анан мисалы ошолордун түптөрүн бошотуп, суу куюп, актап, уулап, анан кайра күзүндө атам ушундай сонундай жыргап элестетем да азырчы. Мисалы атам деген эме болчу да, мындай ар бир нерсеге өтө кылдаттык менен мамиле кылчу. Мисалы канча түп алма болсо, бир түптө эле канча даана алма болот да. Ошонун баарын мен бакка чыгам, бирден үзөм. Катуу да кармабайм, жалбырагын дагы үзбөйм. Анан атам жерде турат, тургутам, тозот. Анан баягы толтура кесип атпайм, ошолор мондай алдын ала кесип алган. Ошого биринчи майлык менен сүртөт, тазалап жылтырат, анан ошол кагазга оройт, анан бирден ящиктерге тизип, ошону сактачубуз да. Өзүңүздүн апаңыздын колуңузга канча жашыңызда келдиңиз? Ошо 7 классында келдим. 7 классында келдим. Анан инилерим уда төрөлдү. Аяктан дагы аябай жакшы күндөр өткөн. Менин окуучулук кезим өтө эле мындай салтанаттуу өттү десем болот да. Иш чаралар менен. Баягы эми тайнеңиздин колунда жүрүп туруп анан апаңыздын колуна келгенде мындай психологический мындай эме болгон жоксузбу такыр? Эмнеге болмок элем, ал мени таштап кетпесе, как положено, жакшы эле, барып эле, жыргап кунап эле. Мамам ал мектепте да мугалим болчу. Анан мамам дагы сөз угуп калбасын деп, мен айылдагыга караганда балакчага келгенде жакшыраак дагы окудум да. Аябай түгөнгө чейин ар бир тапшырманы аткарып, анан барганда ар дайым жооп берип, ошентип турчумун да. Анан кээ бирөө айтчу, бул деген тиги Махмат эженин кызы да деп, ошон үчүн 5 коет деген сыяктуучу. Ошол. Мүнөзүңүз кимге окшош сиздин? Катаалыраак мүнөзүм мамамдыкына окшойт. Мен эле бир жолу Караколдон ошо бир конкурстан келатам да, анан ошо бусикте келатканбыз, мен астына отургам да, анан сүйлөп кетип бартам, келатып эле водитель байке айтып атпайбы, сен деген балыкчыдансың ба? Ооба. Махабаттын кызы эмессиң го деп атпайбы? Анан ооба, каяктан билдиңер десем, ушунчалык үнүңөр, колдонгон сөздөрүңөр, эмоция бүт бар окшош экен. Прям куюп койгондой окшош экен деп ушинтти да. Анан деп ошондон кийин окшош. Мама деле келбетин деле окшоп кетет, тиштери, оозумдун формасы. Бирок мамамдын мурду кырдач, көзү бакырайган, ушундай да, сулуу. Атаңыз тууралуу сурагым келип атат. Өзүңүздүн атаңыз? Эмнеге аны сурагым келип атат? Мен атам менен жакында эле тааныштым. Катышчу эмессизби? Бала кезинде эле ажырашып кетишкен. Төрөлүк кезде эле. Анан табышып, кечиришип, азыр жакшы мамиледем. Канча убакыт болду мындай жакшы мамиледе? Ушул жазында тааныштым. 1 жыл боло элек экен. Мурун болчу эле бир таарыныч ичиңизде атаңызга болгон? Ооба. Ар бир эле балада болуш керек, анткени эми көрбөсө, билбесе, сүйлөшпөсө, анан баардык күнүн эле атаңа үйүп саласың да. Мисалы ошол эле эмнеге аталык мээримди көргөн жокмун деген эле эң биринчи ой келет. Анан
ошондой тагдыр жазылыптыр. Мен азыр баарын кабыл алып, ошол эле жүктү көтөрүп жүрөрмүн. Кечишке элечи эмнеге таштап кетти, эмнеге деген суроолор түгөнбөй эле анан азыр кадимкидей жеңил болуп, оготер баягы жаркылдаган мүнөзүмө дагы эки эсе жаркылдаган маанай келип, тынчып, эле жакшы болуп калды да. Ушунчалык жеңилдеп, жеңил жүрүп, жанымда Алия деген курбум бар. Ошол ушунчалык мындай жеңилдеп калганыңыз бизге да сезилип атат деп ушундай аябай оор жүрчү экенмин да. Баары бир монтип билгизбегенге аракет кылганыңыз менен билинч экен да, билинч экен кадимкидей эмнеге баягы жашоодогу мындай бир менде тоскоолдук деле болот деп айта албайм, бирок өзүмөн өзүм тоскоолдук жаратып эле ошо ушинткен деп эле баягы кечмишти, өтмүштү биз деген келечекке жылбай эле эскерип алып эле көтөрүп эле жүрөр экенбиз да, аны ыргытып эле салыш керек экен. Ошондо алдыга кеткен кадамың жеңил болот экен да, чуркап кетет экенсиң да. Мурдан тартынып, баягы алдыда бороон тосот го, ошондой болуп жүрсөк, азыр мындай эле жеңил аттап эле кетет экенсиң да. Апаңыздан да сурачу элеңиз, эмнеге депчи? Такыр сурачу эмесмин. Такыр мындай такыр кеп козгочу эмесмин. Катуу диетте ойлочумун. Эмнеге мен сени багып чоңойтсом, эмнеге атаң жөнүндө сурайсың деп айтат дегендейчи. Атаңызга өзүнө ошол суроону бердиңизби? Эмнеге андай болду эле деп? Эми ал биздин ишибиз эмес экен да, ошол убакта ошондой тандоо болгон, ошондой жол алдыңыз. Ооба. Эми ошондой болгондо маңдайга жазылган нерседен кача албайсың да. Мен деле мисалы ойлочумун, аябай тиленчүмүн ошо айланамда ажырашкандарды көп көрүп жүрүп, бир эле ошо тилегим бар болчу да. Мен кандай күйөөгө тийсем дагы, мен жакшы күйөөгө тийин деп тилек кылып аптырмын да, кандай күйөөгө тийсем дагы ошол күйөө менен ажырашпайм. Болгон аракетимди жумшайм деп анан ошентчүмүн, бирок болбой эле буйрук болот экен да. Буйрук деп деле шылтоолоп деле койсок болот. Мындай жеңилдетип өзүңдүчү, бирок мен деле көп аракет кылдым да ажырашпаганга. Бирок айтат го, пешенеге жазылган нерсени сен каалайсыңбы, ал нерсе болот деп. Мисалы, жолго чыкканда мына сен жетип ал ак жол, кырсыктан тышкары бол деп ушинтебиз, бирок ошол күнү жолго чыкпай койсоң тирүү калмак деген сыяктуу эмелер келет го, бирок ошо бир ташка жыгылып деле каза болуп калгандар бар да. Демек буйруктан кача албайбыз. Кандай Кудай Таалам мага тагдырды жазган болсо, тагдыр деп кабылдап эле ошону оорлотпой, позитивдүү жагын алганга мен аябай үйрөнүп келатам да. Мурда мисалы налып напчы берчүмүн, эмнеге мындай, кечке мындай кейипкер болчумун да, кейип эле, монтип эле өзүмдүн эле тагдыр эмес, башка бирөөгө деле кейип эле жанагы асан кайгы боло берчүмүн да. Азыр болсо мен ага дагы мисалы күйөөсү бар кыздар бар да, курбуларың бар дегендей, тааныштарың бар, алар мисалы тажадым үйдө отуруп дейт мисалы. Аны мен мисалы мынтип айтам да, кыштын күнү таң атпай 5-те 6-да туруп, балдарды үшүп, садикке жеткирип, анан маршрутка менен барып, жол тосуп, ушинткенди каалайсыңбы сен? Үйдө уктуп атасың, жылуу, жумшак тамагың бар, балдарың жаныңда, күйөөң бар. Канчалар күйөөгө тие албай жүрөбүз деп коем, өзүмдө кошумча. Же болбосо, ушу жумуштан иштеп отуп чарчадым, бул жумушка жетпей канча сүйлөшүп, киши салып, жетпегендер канча деп ушундай мындай эме бергенге эле, шык бергенге эле аябай эме болуп калдым да, профессионал болуп калдым. Канча бир туугансыз, мамилеңиз кандай? Мен 4 бир тууганмын. Мен ошол эң улуусу сиз, менден улуу Мелис деген байкем бар, 89-жылкы, аны менен дагы ошо кийин чоңойгондон кийин тааныштык. Ал ошо атамда калган, чоң эне чоң атасында, мен тайына тайтамда чоңойгом. Ал үй бүлөлүү, жеңем бар, сестренкаларым бар. Алар ошо Россияда.
мен алар менен жана айтып өткөндөй эле монтип тим эле изилип кечке чалып монтпесем дагы жүрөгүм менен жакшы көрөм. Бир кандан жаралганбыз дегендей ал мага тийишип эле Абдышева деп эле тийишип калат. Эми звездасың да сен деп элечи. Алыстан анда-санда сүйлөшөбүз. Анан эки брачкам бар, Жумадил, Нурадил деген. Жони, Нурчик деп эркелетебиз баарыбыз. Улусу былтыр үйлөнгөн. Алар дагы Россияда, военный академияда окуйт. Келиним бар, имандуу, сылык, ийилип, жайын сунган. Анан кечүү иним Нурчик болсо, мына кече жакында эле 1-2 эле күн болду. Ал дагы аскердик кызматын өтөп, үйгө келди. Эми окуусун улантат. Аябай сагынып турмун. Ушундай ичим жылып, сыймыктанып, тиги мындай, мисалы, кичинекей кезин эскерип отурасың да, мисалы, ошону эле жалаякка ороп, жуунтуп, колума алып алып, аябай жуунтчумун да, ошону да аябай жакшы көрөм, жуунтканды аябай жакшы көрчүмүн да. Анын бооруңа кысып, көтөрүп, чоңойткон энелериң уже чоң да, мен бою узун, экөөнү теңчи. Кээде сырдашып коем ошо энелерим менен. Арманымды айтып коем, тиги уже чоңойду да. Анан мындай тиндей десем, мынткиле деп кеңештерин берип калышат. Экөө менен мындай чогуу отурбасак да, эки менен эки башка отурганда же болбосо телефон жалышып алып, анда мынткиле, анда тинткиле деп ушинтип мындай кадимкидей чоңойгондо мен тиректерим ошолор экенин сезип калдым да. Ушунчалык азыркы жашоом аябай жагып атат да. Экөө тең чоңой баары ордунда. Анан эми ушуларга эле бир эптеп бир жакшы жезде таап берсем эле болду эле. Мындай чечекейим чеч болуп калат эле депчи. Анан алар баягы эжебиз деп кадимкидей сыйлап, мындай боор тартып, ушинтип эметип калышты да. Акыл эс кирип, кичинекейинде эми көп деле аларды наоборот мынткиле тигинткиле деп, мисалы, уруп согуп, мындай башкарып, катуу кармачумун аябайчы. Минтип келсем болобу, минтсем болобу деп ушундай сөздөр сүйлөмдү колдонушчу да. Азыр болсо кадимкидей экөө тең сыйлашып, өткүлөө деп эжебиз деп ушинтип калышты. Канча жашыңызда турмуш курдуңуз? Канча жашымда көйгөй тийдим? Мен 4-5 курста тийдим, ошондо 21 жашымда го, 21 жашымда турмушка чыктым. Агент болчондочу, агентибизди алышып, анан номерибизди алышып, анан ошо күндөн тарып да күндүр сүйлөшөбүз да, ошо үйлөнгүчөктүчү. Тим эле мындай круглый сутка эле сүйлөшүү болчу да. Анан ошентип отур, анан ошо мартта таанышсак, ноябрдын 10-да үйлөндүк да. Ошол жайы бою күндөр, ал түнкүсүн иштечү, получается, түн ичинде да уктачу эмесмин да. Аны үчүнчү түнү менен сүйлөшүп чыгам. Анан күндүз болсо турушум керек да. Анан ошентип уктабай деле калгам. Ошол анан эми сүйүү болбосо кайдан жолугасың, кайдан сүйлөшөсүң, кайдан турмуш курасың, баягы сүйүүнүн далили эле турмушкур болуш керек. Ошентип үйлөнгөнбүз. Адамга бир эле жолу сүйүү келет дейт го. Жок. Сүйүү миң келет деген чын экен. Жашоо бир келет. Жаңылышуудан сактануу керек дегенчи. Сиздерден эмне болду сүйүү болсо? Билбейм, ошону биз ошол жаш үйлөндүк да. Ал 5-курс, мен да 5-курс, ал консерваторияда 5-курс болчу. Анан экөөбүз баладай болуп эле, мындай бала кыял болуп эле ошо жаш эле үйлөнүп турбуз да. Бирок ошол учурда негедир 4-курсту бүткөндө барсаң, ай сен эмгиче күйгө тийлексиң, азыр болсо 30-35 жүрөшчү болду го. Ошондо деген, апе сен уже 5-курс болуп калыптырсың, тийсиңбай күйгө, кара дал болбой, ушундай болчу да. Анан ооба, ошондой
тоскоолдуктар болот экен негизи. Бирок ошол тоскоолдукка чыдаган адам чыдап, негизи эле баягы үйлөнгөндөн кийин 1-2 жыл чыдагандан кийин анан өтүп кетет экен да баарычы. Биз ошого туруштук бере албай калдык да. Андан кетти деп айтпайм, менден кетти деп деле айтпайм, бирок ошол менин колумда болчу экен. Менин колумда болчу экен, ооба. Ажырашкандан кийин деле канча жолу алып барды, ошо телтеңдеп эле мен өзүм ошо жаштык кылып эле сенсиз деле жашай алам деген сыяктуу ойлор келдиби, же баягы үйдөгүлөргө таянып мен эмне талаада калдым беле деген сыяктуу баягы ойлор. Азыркы акылым менен ойлонгондо мен ошондо үй бүлөнү эле алып кетесиз. Ооба, ооба. Жакшы тилектер болчу, көздөр дайыбыз дегенчи, ал да эми ал профессионал ырчы болчу, анан андай болбой калды. Эң биринчи эне болгон күнүңүздү сурап келем. Сону сура. 26 май, 25 май мен туулган күнүм да, айтып өткөндөй эле. Анан 25 ошо жолдошумдун достору менен аябай шаардын андагы эң алдыңкы ошо бийлеп өткөрчү ресторанына барып аябай бийлегенбиз. Анан окуйсуң да, боюңдарды эмне кылыш керек деген сак, пол сүртүш керек. Жок, пол сүртпөйм, андан көрө бийлешим керек деп анан аябай бийлеген, өзүм бийлегенди аябай жакшы көрөм да, такыр тура албайм. Анан аябай таңкы 4кө чейин бийлегенбиз. Анан ошентип келип эле анан эртеси күнү эмес, ушу таңкы 4төн баштап эле толгоо башталды. Бийлеп жүрө эле. Үйгө келдик, анан эле баягы ичим бирдеке болуп эле. Бирокчу мен ошонучу толгоо деп кабыл алган эмесмин да. Толгоо дегендай мен баягы кинолордон көрөсүң го, тим эле монтип ыйлап, монтип баса калып, дем алып ушинтип беришет го. А мен болсо, оротот деп коюп эле жүрө бергем да. Анийди. Ошентип анан 11ден 25 мүнөт өткөндө төрөдүм. Баягы төрөгөндөн кийин мамам тиги күйөөмө чалып, сүйүнчү уулду болгуң десе, кыздуу десеңер, ой уулду бол, эркек бала болгуң десе, ой ботом кыз эмес эле деп ушинтиптир да. Анан кирип алып, тим эле мындай сүйүнүчүнөнчү мен мас экен деп ойлогом да. Негизи ичпечү, анан ичип алган окшойт депчи, мындай сүйүнгөн киши ушунчалык мындай мас абалында ушундай болуп калат экен да. Тим эле монтип рахмат деп монтип жыргап атат. Анан ай деп биринчи жолу ошол эмоциясын көргөм да. Анан ошентип анан атын Алинур деп кайненем койгон. Аябай жаккан, мен эми аты энем коет десе эле, эми эмне деген аттарды кое салат илгерки деп эле сарсан болгом да. Анан Алинурду өлө сонун ат экен деп биринчи жолу уккам да. Ошентип Алинур төрөлдү. Азыркы учурда балаңыз атасы менен катыштырып турасызбы? Ооба. Атасы менен, чоң атасы, чоң энеси менен барып келип турат өзү каалаган учурда. Кая Абдышеванын дал ушул бир жашоосун китеп же кино кылып жазса, эмне деп ат коймоксуз? Катаал тагдырды. Ушундай жак. Билбейм мен ошону. Атын билбейм, бирок ичиндеги сценарийлерин билем да точно. Анан азыр ойлонуп отуруп, бир китепке бир өмүрүң кирип аткандан кийин бул жалган жашоо бир көз ирмемчилик эле өмүр экен. Түбөлүк жашоо акыретте болот экен да. Ошон үчүн бүткүл жашоомду чагылдырыш үчүн ал кайсы тармак, мисалы сенин кесиптик тармагыңбы же сүйүүлөрүңбү же болбосо турмушуңбу, ошонун баарын бириктирип Ирмем деп эле коет элем. Китептин атын Ирмем деп коем.